Бул Audi C4'nin баасы $17.000. Эмнеге мынча кымбат? Азыр силерге түшүндүрүп берем. Эфирде кайрадан Машина KG баарыңарга ассаламу алейкум. 90 жылдары BMW менен Mercedes бизнес седандардын сегментин ээлеп алышты. Аларга эч ким жете алган жок. Бирок Audi компаниясы өзүнүн жаңы бизнес седанын сунуштаган. Audi 100'дүн жаңы C4 кузову чыгат. Бул болсо дал ошол C4 кузовдун күчөтүлгөн версиясы. S6 деген аталыш менен. Мунун баасы эмнеге мынча кымбат десеңер, анткени Кыргызстанда бул сатылууда турган жалгыз S6. Азыр ошону силерге көрсөтүп берем. Мына Машина KG колдонмасына кирели. Так. Бул жактан марка модельди тандап көрөлү. Audi. Так, мынакей S6. Андан кийин муунун тандап көрөлү. Мынакей C4 кузов. Бир эле жарыя бар экен, мынакей. Дал ушулуна азыркы учурда сатылууда. Заводдон бул мотор 230 аттын күчүн жана 326 Нм айлартма учурун сунуштаган. Ошондуктан заводдун айтымында биринчи жүзгө чейин 6,8 секундта ылдамданыш керек. Өз убагында бул Audi эң ылдам, эң күчтүү сотка болуп эсептелген. Немецтер буга эки аркандай кыймылдаткыч сунуштаган. Бирөөсү азыркы унаада турган 2.2 турбо мотор, катары менен жайгашкан 5 цилиндрлер жана 230 аттын күчү менен. Экинчи кыймылдаткыч болсо V-образдуу 8 цилиндрлер, жалпы көлөмү 4,2 литр жана 280 аттын күчү менен. Quattro толук привод системасын эске алганда бул чыныгы ракета болуп калат. Мунун 0-дөн 100гө чейин жыйынтыктары азыркы заманбап суперкарларды да таң калтырат. Төрт-эки кыймылдаткычы анчалык белгилүү болбой калды. Бирок дал ушул турбо мотор көпчүлүк авто сүйүүчүлөрдүн жүрөгүнө тийип калды. Бул кыймылдаткычтардын дүйнөсүндөгү чыныгы легенда болуп эсептелет. Анткени дал ушул кыймылдаткычтар башында ралли гонкаларында группа Б унааларында колдонулган. Мисалы, белгилүү Audi Quattro S1 унасында дал ушул кыймылдаткыч 600 аттын күчүнө чейин күч кубатты сунуштаган. 90-жылдары BMW менен Mercedes бир гана атмо кыймылдаткычтарын сунуштаган. Audi болсо эч коркпостон турбо моторду чыгарып койду. Ошондуктан мунун үнүн эч адаштыра албайсыңар. Выхлоптун үнүн азыр силерге угузуп кетели. Дал ушул кыймылдаткычтын тюнинг потенциалы өтө көп. Мисалы, жөнөкөй чип тюнинг кылып койгондо 300 аттын күчүнө чейин көтөрсө болот. Ал эми 300 аттын күчү силерге жетпесе, анда впуск, выпуск, күчөтүлгөн форсункалар, интеркулер, күчөтүлгөн турбинаны койгондо 400 аттын күчүнө чейин көтөрсө болот. Ал эми дагы күчтүүрөөк турбина, күчтүүрөөк поршендерди орноткондо 600, 800, 1000 аттын күчүнө чейин көтөрсө болот. Бул S6-нын бурулушу өтө жакшы. Серпантиндерди айдаганым муну өтө жыргал болуш керек. Бул бир гана Quattro үчүн эмес. Андан тышкары, мисалы, бул унаанын аэродинамикалык каршылыктын коэффициенти өтө аз. Анан орус тилинде колесная база деп коет. Ошол колесная база кичине узунураак чыкты. Ошондуктан бурулушу, анан жолдо турушу да жакшы. Бул салондун сапаты өтө жакшы. Бардыгы тыкан чогултулган. Салондун ичиндеги жыгач чыныгы жыгач. Азыркы заманбап унааларга коюлган жасалма жыгач эмес. Ал эми опциялары болсо 90-жылдар үчүн өтө күчтүү опциялар болуп эсептелген. Мисалы, отургучтардын эс тутуму, толук электропакет, анан борбордук кулпусу. Бул жагында болсо отургучтардын жылыткычтары, магнитофон, климат контроль, жада калса телефонум да бар. Алло деп койсо болот. Анан үстүндө болсо чатырында айнеги да бар. Коопсуздугу да өтө күчтүү каралган. Мисалы, көпчүлүк Audi соткаларда арткы терезесинде Procon 10 деген жазууларды байкасаңар болот. Procon 10 деген эмне өзү? Бул трос системасы. Мисалы, Audi алды менен аварияга түшсө, анда кыймылдаткычтын бекитмелери артка жылат. Артка жылганда тростору тартылат. Дал ошол тростор анан рулду алдыга тартат. Демек, бир заматта Audi алды менен сүзүлсө, анда рулу айдоочудан кичине алысыраак жылат.
Мындай система башка унааларда эч сунушталган эмес. Ал эми бул Audi'нин башкы фишкасы бул Quattro толук привод системасы. Башка атаандаштар менен салыштырганда, мисалы 124-тө толук привод системасы орус тилинде айткандай подключаемый. Анан ал толук привод өтө кымбат, өтө татаал болуп чыккан. Мындай жөнөкөй учурларда айдап баратканда бир гана арткы дөңгөлөктөр иштейт. Ал эми керектүү учурларда алдыңкы дөңгөлөктөр кошулат. BMW'де болсо толук привод системасы дайыма иштеп турат. Айлантма учурдун 36% алдыңкы дөңгөлөктөргө жеткирилет, ал эми калган 64% арткы дөңгөлөктөргө жеткирилет. Бул Audi'де болсо Quattro толук привод системасы өтө бекем, өтө ишенимдүү, тим эле балтадай эле ишенимдүү. Мисалы, жөнөкөй шарттарда айдап баратканда эч өлбөгөн торсон дифференциалы айлантма учурду алдыңкы жана арткы дөңгөлөктөргө 50%дан бөлөт. Ал эми керектүү учурларда 75%га чейин каалаган дөңгөлөктөргө ошол айлантма учурду жеткире алат. Кайсыл дөңгөлөктөргө жакшы сцепление болсо, ошол дөңгөлөктөргө жеткире берет. Бул Audi'ни 34-түн жана 124-түн кыраан атаандашы деп эсептесек болобу? Албетте болот. Бурулушу 34-кө жетпейт, комфорту болсо 124-кө жетпейт. Бирок бул Audi башкаларда жок нерсени сунуштаган. Ишенимдүү толук привод системасы, кенең салон, анан жинди турбо мотор. Өз учурунда журналисттер бул Audi'ни өтө макташкан. Анткени бул анын Quattro толук привод системасы айдоочуга жолдогу ишенгендикти берген. Кар болобу, жан жайбы, ар кандай асфальттын үстүндө бул тим эле бульдозердей эле кете берет. Ал эми түз жолдо болсо муну локомотив деп койсок болот. Бул унаа силерди жыл бою каалаган жерге алып барат. Ыңгайлуу, анан тез абалда алып барат. Ошондуктан бул C4 кузовундагы S6 жана башка модификациялары 90-жылдардын эң мыкты унаалардын катарына кирген. Ошол мыкты унаалардын бири азыркы учурда сатылууда. Баасы $17,500. Абалы өтө жакшы экен. 135 000 чакырым эле жүрүптүр. Ошондуктан баасы да абалына жараша кичине кымбатыраак. Жарыян тиркемесин видеонун астына кошуп коебуз, ошол жака кирсеңер толук маалыматын окуп, кожой менен байланышсаңар болот. Видеону аягына чейин көргөн үчүн силерге чоң рахмат. Кийинки көрүшкөнчө силер менен машина кейжи бар болгула.